Assalamu алейкум, Бағастыр Қырғызстан каналын көрушілері. Баткендегі өрігіз түс беріп баштады. Бұйырса 25 апрельге ұшырабыз. Бұл Қадамжар районында Қырғыз Қыштақ айылындағы бақ. Былтырғы жылдың ашыл жылдан өткөнүңүздөрдө бұл жерде қадимки бош жатқан бопбос тала болчу. Толоям суу чыгарып, көл салып, бұл жерге тамчылатып сугаруу менен эң эрте бушар өрік сорттарын тиккен. Быйыл өрүктөрүбүз мына ушундай, бир аз кызыл түс беріп баштады. Бүгін 5 апрель. Өрүктөрү сууктан эсен аман өтүп алды. Азыр алды 50 сантиметрге чейин өсүп калды мына өрүктөр. Мөмөсү өтө жакшы. Былтыркы жылы май айына жакын тигилген өрүктөр. Туркиядан келген көчөттөр, карликтер. Кабар алганы келдик. Быйыл берген көчөттөрүбүз кандай өсүп жатат. Мына туугандар данектери катып баштаган. Ичиндеги данеги түйүлүп, эми катып баштаган. Түс берип баштады. Буйырса 20 күндөн кийин бул өрүктөрүбүз Москва Ситиде сатууга чыгат. Быйыл тиккен өрүктөр өткөндө контентте көрсөткөнбүз. Алды 50 сантиметрге чейин өсүп калды. Эгерде сиздердин дагы ушундай жерде жериңиздер боло турган болсо, келип жериңиздердин сууңуздардын анализин алып, жериңиздерге жараша, топуракка жараша сорт тандоо, тамыр тандоо боюнча жардам беребиз. Тамчылатып суугаруу боюнча кызматтарыбыз бар, көл салып беребиз. Ушундай тамчылатып суугаруу кызматтарын дагы кылып беребиз. Эгер бышкан болсо, кайра өзүбүз сатып алганга куштарбыз. Туугандар, бул жерде жаңы сорттогу өрүктөр тигилген. Эгерде ушундай кызматтар керек болсо, сөзсүз кайрылыңыздар. Биз сиздерге бакты кылганга жакындан жардам беребиз. Мына ушул бак былтыркы жылы май айында тигилген.